Даарат алуунун адептери. Даарат деген сөз бул тазалануу. Адам намаз окуганда, Куран китепти кармаганда, Каабаны таваф кылып айланганда жана башка ушуларга окшогон кээ бир ибадаттарды кылган кезде ал үчүн даарат алуу шарт кылынган. Мына ошол үчүн даарат алуу ислам дининде негизги ибадаттардын бири болуп саналат. Дааратта милдеттүү түрдө жуулуш парз болгон мүчөлөр адамдын бети, колу чыканак менен кошо жана баштын 1/4 мас тартуу. Ошондой эле бутту кызылашка чейин жууш фарз. Эгерде даарат алууда эринбестен даараттын адептерин да калтырбай толук аткарса, анда даарат алган адамдын даараты толук жана сообу көбүрөөк болот. Аллах Таала насип кылса, мындан ары даараттын өкүмдөрү, сүннөттөрү жана адептери тууралуу сабактарды өтөбүз. Аллахтын рахматы жана берекеси дайым сиздер менен болсун. Даарат алууну баштаарда бисмиллах деп айтуу. Саид ибн Зайд радиаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла вудуа лиман лам ядкур исмаллахи алейхи." Даарат алганда бисмиллах деп Аллахтын атын атабаган адамдын даараты толук болбойт. Тирмизи. Хадистен алына турган сабактар. Биринчи, даарат алууну баштаарда бисмиллах деп Аллахтын атын айтуу шариатта мустахаб. Экинчи, аткарыла турган иштердин баарын пайгамбарыбыздын сүннөтүнө туура келтирип аткарылса, анда ал иш аракеттин сообу көбүрөөк болот. Ошондуктан ар бир ибадатты пайгамбарыбыздын хадисинде келгенде аткаруубуз шарт. Үчүнчү, даарат толук түрдө болуусу үчүн даараттын мустахабтарын да калтырбай аткарыш абдан зарыл. Төртүнчү, даараттын 4 фарзы бар. Бетти жууш, колду чыканакка чейин жууш, баштын 1/4 мас тартуу жана бутту кызылашык менен жууш. Мындан башкалары сүннөт же мустахаб иштерден. Башкача айтканда, даараттын фарыздарынан сырткары аткарыла турган иштер даараттын адептери болуп саналат. Бешинчи, жакшылык иштерди бисмиллах деп Аллахтын аты менен баштоо пайгамбарыбыздын дайым аткарып жүргөн сүннөт иштеринен. Аллахты ар дайым эстеп жүрүү жана зикирлерди айтып жүрүү улуу ибадаттардын бири. Аллах Таала баарыбызга ыйман жана ыхластуулук берсин. Кылган иш аракеттерибиздин баарын Аллахтын гана ыраазылыгы үчүн кылууга ийгиликтерди берсин. Пайгамбардын сүннөтүн бекем кармана турган адамдардан кылсын. Ар дайым Аллахтын сүйүктүү пенделеринин катарында жүрүүнү баарыбызга насип кылсын. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.